Аскарбек Шадиев, Абдел Сегизбаев, Болот Сүйүнбаев, Айбек Калиев, Узак Кыдырбаев жана Индира Жолдубаева. Булар кыска аралыкта мамлекеттик кызматтан алынган жетекчилер. Мындай саясий абалдын жаралуусунда кадрдык өзгөрүүлөргө, коомчулук алардын ишмердүүлүгүнө ар кандай бааларын берип, жакшы дегендерге караганда терс пикирин айтып сын калгандар көп. Эртедир кечтир келген жетекчинин кетери да бар дегендей. Айрымдары өз арызы менен жумуштан кетпей, арасында иш козголуп, жоопко тартылгандар да жок эмес. Муну айрым талдоочулар акыркы жылдардагы кадрдык саясаттагы алешемди катары баалап, өкмөт кадрдык кризиске кептелди деп сыпатташууда. Журналисттерди алып келип туруп спецслужбага коюшту. Энергетикада кагаз ташып жүргөн балдар энергетиканы башкарып калышкан. Ошентип жаш кадрларды, жаш мундарды алып келебиз деген саясат менен жамынып, жаштарды алып келебиз деген максат менен өзүнө керектүү, өзүнө лайыктуу, өзүнө деген каршы пикир айтпаган, өздөрүнүн деген туруктуу ою жок, саясий көз карашы жок балдардын баарын алып келип алып туруп, мынакей кадр маселеси менен мамлекеттеги жүргүзүп аткан саясатты деген ушунчалык деңгээлге жеткиришти да. Жөн эле кетпейт. Себеби дегенде биринчиден булар саясий должностор, саясий орун ээлеп отурушкандар. Кээ бирөөлөр мынакей өзү эле кетип калып атат. Себеби значит алардын ошо ишин бүттү дегендей ойлор туулуп атат бизден. Бирок адатта өнүккөн өлкөлөрдө да жаңы дайындалган президент өз командасы менен келип иш баштап, алдыга койгон программаларын алар менен биргеликте ишке ашырат. Бул саясатта кадимки көрүнүш. Анткени өлкөдө айрым тармактарды иш алган эмес, артка жылып кеткен жагдайлар арбын болгондуктан анын себебин профессионалдык деңгээлге байланыштырууда. Албетте бул жерде калктын мындай чеберчилиги жок деген айтканга негиз бар. Мисалы үчүн ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп иштеген Абдел Сегизбаевдин атайын кызматтарга эч кандай тиешеси болгон эмес. Эгерде ал түз мына мыйзам чегинде иштесе, мүмкүн бир саясатташпай иштесе, мүмкүн бул сөздөр айтылбай калышы мүмкүн эле. Азыркы кезде абдан күчөтүлүп айтылып жатышынын себеби бул саясатташып, аябай бир кээ бир учурларда ашкере бир кадамдар жасалып жибергенинен айтылып жатат. Эми кеткен жетекчилердин ордуна келе турган жаңы жетекчилердин деңгээли, кесиптик чеберчилиги жогору болуусу кажет. Кыргызстанда коррупция менен тууганчылык, таанышчылык тең тайлашып турган маалда жеке маселени кое туруп, гүлдөп өнүккөн коррупция менен тайманбай күрөшө ала турган иш билик адисти тандоо мезгил талабы. Бөдөнүн сойсо да касапчы сойсун дегендей, чыныгы кесипкөйлөр өз тармагын жетектесе жакшы болмок дейт эл өкүлү Тазабек Икрамов. Президентибиздин учурундагы талап толук аткара албагандыгынын себебинен же болбосо буга чейинки коррупциялык, же болбосо буга чейинки көптөгөн маселелердин артынан келип атат го дейм да, өз жумушун так аткарбаган себебинен. Бул туура маселе деп айтат элем. Азыр эми мына ушундай жерлерге өзүн профессионалдуу ушундай бир адамдар келип жумушту алып барса, биз келечекте Кыргызстанда жакшы деген алдыга жылуулар болот деп айтат элем. Эгемен алгандан бери кадр маселесинин талкалангандыгына ичи жылыбаган талдоочулар жаңы жетекчи келсе да заматта тармак жакшырып кетишинен күмөн санашат. Эми алардын бийликтин куралына айланбай, өз алдынча иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берүү керек. Реформаларды ишке ашырабыз, коррупциядан деген системаны деген айрылтабыз, мамлекетти бир алдыга жылдыралы деген максатта келген кадрлар болсо, анда бул башка маселе. Бирок андай кадрларды 25 жылдын ичинде биздин саясий элита кадрдык маселе, мамлекет дегеле өзү өндүрүп, өстүрүп, тарбиялап чыккан жок. Азыр деген биздин эң негизги көзгөйлүү маселе ушунда болуп атат. Чыныгы жетекчи колу, жүрөгү таза болсу кажет. Ал эми иштейм деген кадрлардын арасынан мыктыларын тандап алуу өлкө башчыдан, эл өкүлдөрүнөн көз каранды. Эң башкысы адашпай кылдат тандоо керектиги баарына маанилүү дешет серепчилер. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.